Баалуулук адам социалдык топ жана жалпысынан алганда коом үчүн айлана чөйрөдөгү объектинин оң жана терс мааниси. Ал объектилер жаратылышта, коомдук турмуштун кубулуштарында кездешүүчү жакшылык жана карасанатайлык, сылыктык жана оройлук, сулуулук жана көрксүздүк жана башкалар болуп эсептелет. Үстүртөн караганда баалуулук буюмдун же көрүнүштүн өз касиети сыяктуу сезилет. Чындыгында ал касиет жаратылыштын өзүндө, объектилердин ички структурасында эмес, ал адамзаттын иш аракеттеринин чөйрөсүнө, алардын кызыкчылыктарына, социалдык мамилелерине гана таандык. Адам коомдун турмушуна, тагдырына, өлкөнүн келечегине таасири тие турган жаратылыштын баалуулугу социалдык турмуштун көрүнүштөрүнө баа бере албай кое албайт. Анын төмөндөгүдөй түрлөрү бар: материалдык, коомдук, саясий жана рухий баалуулуктар. Баалуулукту инсандын керектөөлөрүнүн, каалоолорунун жана умтулууларынын, оң бааларынын жана көз караштарынын объектиси катары түшүнүүгө болот. Анда физикалык объект, инсан, идея, ишмердүүлүктүн түрү, социалдык мамилелер жана башка баалуулуктар боло алышат. Адамзаттык баалуулуктар өтө ар кыл болот. Жашоонун ишмердүүлүктүн жана алардын натыйжаларынын эң бир ар түрдүү аймактарын ичине камтыйт. Адамдын баалуулуктарынын шкаласы анын инсандыгынын өзөгү болуп саналат. Баалуулуктар адамдын бир нерсеге муктаждыгын гана эмес, социалдык салыштыруу процессин да чагылдырышат. Адамдар өз керектөөлөрүн жөн гана сезишпестен аларды аңдашат да, аңдашып, өзүн башкаларга салыштырып көрүшөт. Өзүн башкаларга салыштырып баалоо баарынан мурда бир социалдык баскычта тургандарга өзүн реализациялоого жана өзүн бекемдөөгө умтулууну берет. Социалдык баалуулуктар реалдуу турмуш чындыгынын, коомдун, социалдык топтун, инсандын керектөөлөрүнө шайкештигине же шайкеш эместигине жараша ишке ашырылат. Социалдык баалуулуктар тар мааниде адамзат маданияты иштеп чыккан жана коомдук аң сезимдин жемиши болуп саналышкан адеп ахлактык, эстетикалык талаптар. Алар адамдын жүрүм-турумуна тикелей таасир кылышат. Жүрүм-турум адамдын башка адамдарда байкай алуучу, атап айтканда алардын катышуусунда ишке ашырылуучу кыймыл аракеттеринин актыларынын жыйындысы. Ишмердүүлүк жүрүм-турумдан айырмаланып, ички жана тышкы боло алат. Жүрүм-турум экинчисине гана тийиштүү болот. Жүрүм-турум ишмердүүлүктүн көрүнүштөрүнүн тышкы формасы, башкача айтканда, ал анын аспектилеринин бири гана. Ошондуктан жүрүм-турум ачык көрүнүү гана боло алат деп айтышат. Жүрүм-турум түздөн түз байкалуучу ишмердүүлүк болуп эсептелет. Ишмердүүлүк менен жүрүм-турумду салыштырып, айырманы байкоо кыйын эмес. Ишмердүүлүк аң сезимдүү максаттарды жана пландаштырылган аракеттерди камтыйт. Ал тышкы стимул функциясын аткаруучу кандайдыр бир сыйлык үчүн, мисалы эмгек акы, калем акы, кызматынан жогорулоо үчүн аткарылат. Жүрүм-турум максатты башкы, аныктоочу элемент катары карабайт. Көбүнчө ал эч кандай максатты көздөбөйт. Бирок жүрүм-турумда каалоолор менен күтүүлөр, керектөөлөр менен мотивдер бар. Стимулдардан айырмаланып, мотивдер тышкы эмес, ички козгоочуларга киришет. Социалдык жандык катары адам ушундай түзүлгөн. Анын көрүү талаасына туш болгондун баары анын ишмердүүлүгүнө тартылат, мааниге ээ кылынат. Маани бул адамдын социалдык чөйрөсүн, алардын маанилүүлүгү менен ролун түзүүчү мазмун болуп эсептелет. Социалдык баалуулуктар бул индивидуалдуу, топтук же болбосо коомдук керектөөлөрдү канааттандырууга чакырылган нерсе. Баалуулуктар менен керектөөлөр тыгыз байланышканы ачык айкын. Бул бүтүндүн эки кыры болуп эсептелет. Эгер керектөө адамдын ичинде жаткан ойготуучу күч болсо, анда баалуулук бул керектөөнү канааттандырган жана тышта жаткан объектилерди белгилейт. Баалуулуктардын адам коомундагы ролу зор. Алар эң эле ар түрдүү функцияларды аткарышканы
таң калыштуу эмес. Алар адамдардын социалдык мамилелерин жана өз ара катнаштарын жөнгө салышат жана бул сапатта аларды баалуулуктар регуляторлор деп атоого болот. Баалуулуктар өзүн коомдун бүтүндүгүн камсыздоочу фундаменталдуу ченемдер катарында көрсөтүшөт. Баалуулуктардын башкы кызматтарынын бири жүрүм-турум мотиви болуу. Адам эмнеге муктаж болсо, эмнени бааласа, ошону табууга умтулат. Буга шайкеш жүрүм-турумун конкреттүү баалуулуктарга багыттайт, болгондо да аң сезимдүү түрдө. Бул болсо жүрүм-турум мотиви болуу касиетинин өзү. Ошентип, баалуулуктар, керектөөлөр жана мотивдер бир бүтүнгө чырмалышкан. Адам баалуулуктарынын шкаласы анын инсандыгынын өзөгү. Биз адамды ал кандай баалуулуктарга багыт алганына жана ал тандаган баалуулуктар коом эң маанилүү деп эсептегендер менен дал келгенине жараша инсан катары мүнөздөй алабыз. Баарынан мурда бул этикалык жана ишенимдеги баалуулуктар. Алар коомдук баалуулуктар шкаласынын жогорку бөлүгүн ээлеп турушат. Жаныбарларда баалуулуктар жок жана наристелерде да алар иш жүзүндө жок болот. Демек, алар биологиялык жактан мурасталбайт. Алар коомдо социализациянын жүрүшүндө ээ болунат. Адам чоңоет, анын баалуулуктар системасы калыптанат. Баалуулуктардын өнүккөн системасы туура социализациянын натыйжасы, анын өбөлгөсү эмес. Баалуулуктар социалдык салыштыруунун механизми гана эмес, анын натыйжасы, маданияттын элементтерин тартиптештирүү ыгыда болушат. Адам дүйнөдө токулган карама-каршылыктарга бирдей мамиле кыла албайт. Ал позитивдүү башталмага артыкчылык берүүгө тийиш. Жакшылыкка, жамандыкка эмес, жарыкка, караңгыга эмес, жалганга эмес, чындыкка, жек көрүүгө эмес, сүйүүгө, өлүмгө эмес, өмүргө жана башка ушул сыяктуу. Баалуулук дүйнөсүнүн мына ушундай көп кырдуулугу, татаалдыгы азыр гуманитардык илимдерде өзгөчө мааниге ээ болуп отурат. Биз алгач баалуулуктун рухий жагына көңүл буруп көрөлү. Мисалы, адамдын ыраазы болуусу да эң жогорку баалуулук болуп эсептелет. Ыраазычылык билдирүүнүн пайдасы абдан эле көп. Алсак, ден соолугубузга, ой жүгүртүүбүзгө, эмоциялык саламаттыгыбызга аябай жакшы таасир этет. Ошондуктан ар бир адам күн сайын ыраазычылык билдирүүнү адатка айлантып алышы керек. Ыраазы болуу саламаттыкка кандайча жакшы таасир этет? Бул тууралуу медицина илими эмне дейт? Психикалык оорулар боюнча Гарвард бюллетенине чыккан макалада ыраазы болуу бактылуу болуу менен тыгыз байланышта экени жазылган. Ыраазычылык жакшы сезимдерди туюуга, жагымдуу окуялардан ырахат алууга, ден соолуктун жакшырышына, кыйынчылыктар менен күрөшүүгө, башкалар менен ынак мамиледе болууга шарт түзөт. Ал эми ыраазы болуу сезими жөнүндө ыйык китепте эмне деп айтылат? Ыйык китеп бизди ыраазы боло билүүгө үндөйт. Элчи Павыл дайыма ыраазы болгула деп жазган. Ал өзү да бул жагынан эң сонун үлгү көрсөткөн. Маселен, ал анын айткан кабарына кулак салгандар үчүн жүрөгүңөрдө машаяктын тынчтыгы бийлик кылсын. Силер бир дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар, ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула деп айткан. Колостуктарга жазылган кат 3-бөлүм 15-аятта. Адам жөн гана рахмат деп айтып койгондо эле эмес, чындап ыраазы болгондо гана терең канааттанууну жан дүйнөсү менен сезет. Бул башкаларды өзүнөн алыстата турган жана кубанычына бөгөт кое турган терс сезимдерден, алсак көптү талап кылуудан, көз артуудан, таарынуудан жана башка ушул сыяктуу сезимдерден алыс болууга жардам берет. Ыраазычылык билдирүү жагынан атүгүл жөнөкөй эле пенделерге жаратканыбыз эң мыкты үлгү көрсөтөт. Еврейлерге жазылган кат 6-бөлүм 10-аятта мындай деп жазылып турат. Кудай силердин анын ысмына көрсөткөн сүйүүңөрдү, эмгегиңерди унутуп калгыдай адилетсиз эмес деп жазылган. Ооба, жараткан Кудай ыраазычылык билдирбей коюуну адилетсиздик деп эсептейт экен.
Кудай сөзүндө ошондой эле дагы мындай деп айтылган жери бар. Дайыма кубангыла, баардык нерсе үчүн ыраазычылык билдиргиле. 1 Тессалоникалыктар 5-бөлүм 16-18 аяттарда жазылган. Ыраазычылык билдирүү башкалар менен болгон мамилебизди кандайча жакшыртат. Белек берген, мактаган же жардам көрсөткөн адамга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирсек, ал анын кылгандарын бааларыбызды сезет. Ал тургай чоочун кишилердин кылгандарына, мисалы, эшикти ачып бергенине чын ниеттен ыраазычылык билдирсек, бизге жакшы мамиле кылышат. Иса Машаяк бергиле, ошондо силерге да берилет. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этегиңерге төгүшөт. Анткени кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет деп айткан. Лукадан жакшы кабар 6-бөлүм 38 аятта. Вануатуда жашаган Роуз деген кулагы укпаган кыздын мисалын карап көрөлү. Ал Кудайга ишенгендердин жыйналышына барчу, бирок өзү да, башкалар да жаңдоо тилин билбегендиктен ал жакта айтылгандарды дээрлик түшүнчү да эмес. Бир жолу ал жыйналышка жаңдоо тилине жакшы которо алган жубайлар келип калышкан. Алар Роузга жардам керек экендигин түшүнүшүп, жыйналыштагыларга жаңдоо тилин үйрөтө башташкан. Роуз буга аябай ыраазы болуп, мени жакшы көргөн досторум көп экендигине аябай сүйүнөм деген. Роуздун ыраазычылык билдиргенин жана жыйналыштарда жооп берип, катышып жатканын көрүп, ал жубайлар абдан кубанышкан. Ошондой эле Роуз башкалардын аны менен сүйлөшүш үчүн жаңдоо тилин үйрөнүүгө аракет кылып жаткандыктарына да аябай ыраазы болгон. Ошентип эмгектенип, алсыздарга жардам берүү керек экендигин Иса Теңирдин алганга караганда берген жакшы деген сөзүн унутпоо керек экендигин баардык жагынан көрсөттүм деп жазылат. Биз дайыма бирөөгө жакшылык кылууга ыраазы болгонго аракеттене турган болсок, бизге бериле турган нерселерге Кудай өзү эле кам көрөт экен. Ким курмандык иретинде ыраазычылык билдирсе, ал мени даңктаган болот деп жазылган ыйык китепте. Забур 50-бөлүм 23 аятта. Канткенде дайыма ыраазы боло алабыз. Бул тууралуу ыйык китепте эмне деп айтылат? Сезим ой менен тыгыз байланышта. Дөөт пайгамбар Кудайдан тиленгенде, сенин баардык иштериң жөнүндө ой жүгүртөм, колуңдун иштери тууралуу ынтызарлык менен ойлоном деп айткан экен. Забур 143-бөлүм 5 аят. Дөөт пайгамбар маанилүү нерселерди анча этибарга албаган жеңил ойлуу киши болгон эмес. Ал жаш кезинен тартып эле Кудайдын иштери жөнүндө дайыма ой жүгүрткөндүктөн ага дайыма ыраазы боло билген. Күн менен ай турганда муундан муунга Кудайдан коркушсун. Биз күндүз күн чыгып, түнкүсүн ай жаркырап турганына да ыраазы болушубуз керек. Ошондой эле 17 аятта мындай деп жазылып турат. Анын ысмы түбөлүккө сакталат. Асмандагы күн жок болгончо, анын ысмы муундан муунга айтыла берет. Ал аркылуу элдер бата алышат. Бардык элдер ага алкыш айтышат. Забур 71-бөлүм 5 жана 17 аяттар. Демек, ар дайым биз Кудайга ыраазычылык билдиришибиз керек. Бар болуп тургандыгыбыз, тирүүлүгүбүз, биз эмнеге ээ болгон болсок, ошонун бардыгы үчүн ал тургай бул дүйнөгө келгендигибиз жана ушул күндөргө чейин жашаганыбыз үчүн да жараткан Кудайга ыраазычылык билдирип, мунун баары анын эрки экендигин түшүнүп, ага чын жүрөгүбүздөн алкыш айтышыбыз керек. Ыйык китепте эмне чындык болсо, эмне сүйүүгө татыктуу болсо, эмне жөнүндө жакшы пикирде болушса, эмне жакшылык деп эсептелсе, эмне мактоого татыктуу болсо, ошолор жөнүндө дайыма ой жүгүрткүлө деген эң сонун кеңеш бар. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 8 аятта. Мындан дайыма ыраазы болуп жүрүшүбүз үчүн дайыма ой жүгүртүшүбүз керектиги көрүнүп турат. Демек, биз ар дайым ыраазы болуунун зарылдыгы, анын ден соолугубузга да, жашоо турмушубузга да, өз ара мамилелерибизге да, иштерибизге, кызматтарыбызга, келечегибизге дагы зарыл экендигине маани беришибиз керек экен.
Биз баарына ыраазы болушубуз керек. Ал тургай биз дуушар болгон нерселер бизге жакпаса да, бизге кыйынчылык алып келсе да, ар дайым анын баарын ыраазычылык менен Кудайга тапшырышыбыз керек. Башка түшкөндөргө ыраазы болуу дагы бул өзүнчө артыкчылык. Ыраазычылык Кудай тарабынан келген баардык нерсеге ыраазы болуу жана сабыр кылуу дегенди билдирет. Чыныгы ишенген адам келген сыноолорго да ыраазы болот жана эч кимге арызданбайт. Бул ар адамдын колунан келүүчү нерсе эмес, бирок муну кыла алган адам жеткилеңдиктин жолундагы адам болуп саналат. Мындай адамдарда пайгамбарларга таандык сабыр жана чыдам бар деген сөз бар. Кудайдын улуулугуна ишенген адам мындай чыдам менен ыраазылыкты көргөзө алат. Илгери бир Кудайга ишенген аял ооруп калган эле. Абалын сурап келгендер, бул илдет оорутуп, сыздатып, сени катуу кыйнап жатат. Дуба кыл, Кудай Теңир ооруңду жеңилдетсин дегендеринде ал аял, бул оорунун кыйынчылыгын көрүүмдү Раббим каалаган деди. Алар, макул, андай болсо сенин эч кандай тилегиң, каалооң жокпу деп сурашканда, Кудай Теңир мен тууралуу эмне каалаган болсо жана мага эмне жазган болсо ошого ыраазы болууну каалайм деп жооп берген экен. Күнүмдүк жашоодо адамдын башына келүүчү нерселердин баардыгын Кудай көрүп турат. Ошондуктан өз каалообузду анын каалоолоруна шайкеш кылууга аракеттенишибиз керек. Башка түшкөн нерсенин баарын өзүбүз издеген, каалаган нерсебиз деп билүүбүз жана ага кубануубуз керек. Чыныгы ишеним ушундай болот. Өзүбүздү ишенген, Кудайга ишенген адам катары эсептесек, ушундай болушубуз керек. Мындай болбоо, момундукту кабыл албоо жана кожоюнга каршы чыгуу дегенди билдирет. Бир пайгамбардан жакшы кул, башкача айтканда, Кудайга ишенген адам кандай болуу керек деп сурашканда, ал минтип жооп берген экен. Жакшы кул же ишенген адам жараткандын өкүмүнө моюн сунат, башына түшкөн кайгы кырсыкка жана балээлерге сабыр кылат, азга канаат кылат. Кудайдан гана коркот жана эч кимден эч нерсе күтпөйт. Жалгыз гана Кудайдан тилейт, үмүттөнөт. Адамдарды жогорку даражага көтөрүүчү да, төмөндөтүүчү да, кадырлуу кылуучу да, коркулуучу да Кудай экендигин билет. Момун адамдар аз сүйлөшөт, ачуусун ичинде кармашат жана ар кандай кумарларын жеңишет. Напсинин каалоолорун орундашпайт деп жооп берген экен. Ошентип ким Кудайдан келген баардык нерсеге ыраазы болсо, Кудай да ал адамдан ыраазы болот. Демек, биз өзүбүздө болгон нерселерге өзгөчөлүгүбүз же башкалардан артыкчылыгыбыз үчүн жеткен жокпуз. Ал толугу менен Кудайдын ырайымы экендигине ынанышыбыз керек. Биз жөнөкөй эле нерселерди кээде капарга албайбыз. Ал боло турган гана мыйзам ченемдүүлүк деп ойлойбуз. Ал эми биз ыраазы боло турган өтө эле көп нерселер бар. Мисалы, баса алган буттарыбыз үчүн. Анткени баса албагандар да бар. Андан кийин сүйлөй алганыбыз үчүн, оюбузду тилибиз менен оңой эле жеткире алгандыгыбыз үчүн. Анткени ар бир сөздү ымдап, жамдап, түшүндүрүп берүүгө аракеттенип канча адамдар кыйналып жүрүшөт. Уга алган кулактарыбыз үчүн дагы терең ыраазычылык билдирүүбүз керек. Көргөнүбүз үчүн, ушунчалык дүйнөнүн жарыктын керемет экендигин көздөрүбүз менен көрүп жаткандыгыбыз үчүн ыраазыбыз. Анткени көрбөгөндөр да бар, бирок аларды да Кудай өзгөчө сүйөт. Окуй алганыбыз, билим алганыбыз, сабаттуулугубуз, кесиптик билим алганыбыз үчүн да ыраазы болушубуз керек. Анткени тамга таанууга зар болгон адамдар дүйнөдө өтө эле көп. Эркиндигибиз, укугубуз үчүн дагы ыраазы болушубуз керек. Анткени канча адамдар эркиндикке жете алышпай кыйналышып, эркиндикке зар болуп жүрүшөт. Андан кийин аялдардын эркиндиги биздин өлкөдө мыйзам боюнча да бекитилип, аялдар эркектер менен тең укуктуулукта жашаса дагы, кээ бир элдерде аялдардын таптакыр укугу жок же болбосо аларга буюм жана жандуу зат гана катары каралгандыгын да угуп жүрөбүз. Ошондой эле
кийген кийим, жеген тамак, турак жай үчүн дагы ыраазычылык билдиришибиз керек. Анткени кээ бир адамдар эптеп эле денесин толук жапкан бүтүн кийимге, эптеп эле өзөк жалгаган тамакка, эптеп эле баш калкалай турган жайга зар болуп жүрүшпөйбү? Биз ошондой эле балдарыбыз үчүн, ата-энелерибиз үчүн дагы ыраазы болушубуз керек. Анткени кээ бир адамдар баланын тырмагына зар болуп, ата болуу, эне болуу бактысын эңсеп жүрүшөт. Ал эми кээ бир балдар ата-энесинин элесин да билбей өмүрдөн өтүшөт. Ошондуктан, урматтуу угармандар, биз баарына ыраазы болууну үйрөнүшүбүз керек. Ыраазы болгон жүрөк тынчтыкка, кубанычка, сабырдуулукка ээ болот. Жүрөктүн ушундай абалы менен гана акылман иштерди кылууга, пайдалуу иштерди кылууга, анын натыйжасында адамдын өзүнө да, коомго да, келечекке да пайдалуу натыйжалардын чыгышына алып келет.